Индияда ошол жерде көп кыйналып калган кыргыздар бар экен да. Анан жардам сурашып, жанагы жардам сбор аккаунттан жардам кылып, боорунан операция жасатып берип, тигинден операция жасатып берип, ошол медицинага аралашып кеттим да. Анан боордо кандай операция болот экен, кандай больница күчтүү экен, онкология боюнча кайсы больница күчтүү, анан мен изилдеп баштадым. Индиянын ар бир аймактарына барасыз да, э? Кайсыл жерде, кайсыл ооруканада кандай, кайсыл ооруга дабасы күчтүү экенин өзүңүз издештиресиз. Индия чоң столицасы Нью-Дели, өзү чоң шаар аябай. Бирок ошол шаарда больница аябай көп. Анан ошо больницанын арасында дагы врачты тандашты билиш керек экен да. Ар бир больницада эле баарысында эле бир больницада кардиология боюнча, бирөөндө печень боюнча, бирөөндө көз боюнча баарыбыз эле бир больницада жакшы боло бербейт экен. Ошон үчүн кайсы больницада кайсы профессор күчтүү экенин билип калат экенсиң. Ошого бияктан азыр документтерин жөнөтсө, мен кайсы врачка көргөзүш керек, көргөзөм. Колумдан келишинче жардам берем, ошо аккаунттарга чыгарып. Ошондо азыр муктаж болгон адамдарды өзүңүздүн жанагы жардам сбору деген Instagram баракчаңызга эле чыгарып, ал жактан коомчулуктан жардам чогултуп берип, анан Индияга алып кетесиз. Туура түшүндүмбү? Мен акча жардам сураган адамдарды эле чыгарам. Өзүнүн акчасы менен барган адамдар. Өз акчасы менен баргандарды деле жол көргөзүп ошол жака барып бересиз. Жол көргөзүп, өзүнүн акчасы менен барып. Ушул күнгө чейин канча адамга мындай болжолдуу түрдө жардам бере алдыңыз? Мен өзүнчө бир группа ачып коюп, мындай эме кылып, анан эсептеп көрбөппүн, бирок мындай сумма менен эсептеп көрсөм бир ошо 3 жылдан бери бир 60-70 адамга жардам бериптирмин. Ийгиликтүү операция болду. Ийгиликтүү операция болуп